Түз эфирде Алатолаев программасын көріп жатасыз. Студияда Амантур Төребаев. Саламатсыз ба? Борбор Азиядағы маанилүү өнөктөш кызматташуудағы жаңы вектор жана бул ниетти бекемдеген бир катар документтер. Президент Садыр Жапаровдун Корея Республикасына болгон сапарын ылкаганда мамлекет башчылары жолугушуп бир катар документтерге кол коюшту. Тараптар климатты өзгөртүү жаатында кызматташтыктан тарта салык, билим берүү, санарип өнүгүү, соода, инвестиция жана башка бир катар тармактарда кызматташууга кызыктар. Урматтуу көрүүчү, Кыргыз-Корея кызматташтыгы тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн берүүбүзгө Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри, саясат илимдеринин доктору Аликбек Жекшенкуловду чакырганбыз. Аликбек Жекшенкулович, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Алгач сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип олтурасыз. Мына Кыргыз-Корея кызматташтыгы тууралуу алсак, жыйынтыктары жакшы болгонун көрүп жатабыз. Жана ошондой эле адистер дагы ушул мындан аркы эки өлкө ар тараптуу кызматташат, өркүндөйт деп дагы белгилешип атат. Сиздин пикириңизди уксак. Мен айтар элем, бул сапар абдан ийгиликтүү, жемиштүү болду деп айтсак болот. Ошол эле карап көрсөңөр, 22 документке кол коюлду. Эки президент билдирүү жазады да. Мындай да всеобъемлющий деген эми кыргызча которуш кыйын. Өтө маанилүү десек да болот. Өтө маанилүү, ар тараптуу терең кызматташуу деп которсок болот. Мында 2-3 сөз мененчи. Туура айтасыз. Ал эмнени билгисет? Южная Түштүк Корея бул билесиңер абдан мындай бай, таасирдүү, күчтүү мамлекеттердин бири бүгүнкү күндө дүйнөдө. Ошол себептен ар кайсы мамлекет менен кое бербейт да мындай. Билдирүү жаза бербейт. Эки президент ушундай жакшы билдирүү берди. Бардык жагынан кайсы тармак болбосун, биз Кыргызстанды колдойбуз, кызматташууга даярбыз, инвестицияга даярбыз деген чоң белги болду да булчу. Бул деген чоң дарбазаны ачуу дегендей болот да. Эмне себептен мен айтып кетерим, чоң дарбазаны ачуу, мына 11 жыл мурун ушу президент бара эле экен Кыргызстандын южный Түндүк Кореягачы. Мына бул жерде чоң ишти биздин тышкы иштер министрлиги, дипломаттар, анан ушу Түштүк Кореядагы элчи Исмаилова Аида айым чоң ишти жазады. Туура. Келишимдерди карасаңар, мисалы, изилдеп көрсөңөр, бардык тармактар бар. Айылчадан баштап, токой чарбасын баштап, цифрализация, билим берүү, миграция, бардык бүгүнкү күндө эң мындай орчундуу Кыргызстанда болуп аткан маселелер боюнча көтөрүлүп, ошолорго мындай иш баштайбыз, аракет кылабыз, чоң чараларды көрөбүз деген бир мааниде документтерге кол коюлду да. Меморандум деген аты негизи ушундайга багыттарды аныктап, анан ошол багытта жол ачылат да. Эми жол ачылганда жол салууну ошол биздин министрликтер, биздин жергиликтүү бийлик дагы ошонун ичине кандай байытуу жолдорун, кандай сунуштарды, кандай пикирлерди, кандай бир ойлорду айтат деген эмки кадам болуш керек. Биринчи чоң кадам жасалды. Бул жерде айтып коеюн дагы, ошо делегациянын составын карасаңар, өкмөттүн көп мүчөлөрү барыптыр да. Ошол эле көрсөткүч да. Мындай өкмөттүн мүчөлөрү көбүнчөсү баргандан кийин көп маселелер буюрса чечилет деген сөз да. Анткени ага чейин мен айткандай дипломаттар, ушу өкмөттүн адистери менен ошол сапарды даярдап атканда, баягы келишимдер түзүлүп, келишимдерди түзүп атканда, алардын пикирин билип, алардын сунуштарын берип, ушу эки тараптуу мындай сүйлөшүүлөр болот. Визиттен мурунчу. Мен ойлойм, азыр мисалы ошол эле токой чарбасы. Бир дагы мамлекет менен мындай токой чарбасы маселеси көтөрүлө элек болчу. Туура. Же болбосо мына конкреттүү бизге абдан маанилүү айыл чарбасы боюнча мына Койка деген ал жерде бир агентство бар, чоң жардам бере турган, технологический жагынан
кадр даярдоо жагынан, мындай бардык жагынан, тажрыйба жагынан айыл чарбанын биздин продукцияны, мына билесиңер, бизде фермерлер ушу айыл чарбанын адистери Кудай шүгүр өнүгүп баратат. Кээде биз ошо өнүктүргөн жер жемишти биз сата албайбыз. Бир жерде чирип кетет, бир жерде эл кайра өз эмгегин актай албай калат дегенде, ошону переработка маселесин, ошону сатуу маселесин, менеджмент маселесин, ушунун баарысын койка жардам берет деген чоң эме болду да. Же болбосо Оштун жанагы мусордун переработка жагынан жөн эле переработка кылбай, аны газ чыгаруу маселесин кореецтер жардам беребиз деген документке кол коюлду. Эми дүйнө жүзүндө Корея эли эң бүгүнкү ошо Түштүк Корея эң бир мындай технологический жагынан өнүккөн мамлекет деп. Ошондой эле элдерин билебиз, баягы Иштерман экенин дагы. Тартипти катуу сактайт. Иштерман ошол деген намыскөй, жооп абдан мындай жогорку деңгээлдеги бардык жагынан иштеген баягы коом. Бул жерде дагы бир нерсени белгилеп коюш керек. Бул ошо биз мына айтып атпаймынбы, убагында эгемендүү мамлекет башталганда бизге мүмкүнчүлүк ачылган. Ошол эле Голстар деген азыр LG мурун LG фирмасы чыгып атпайбы? Холодильник, телевизор эмелерчи. Мурун ушу Голстар дечи анычы. Ошол филиал ачабыз деп чыгышкан. Дайвунун филиал ачабыз деп чыгышкан биякта. Ошо Түштүк Кореянын бизнесмендерчи. Бирок тилекке каршы эмне кандай себептерден эми түшүнүктүү го. Ошо биздин чиновниктер шарт түзбөй, ошону туура түшүнбөй, туура пайдаланбай калганда, алар болсо Өзбекстанга кетип калган. Ана ошонун кесепети, мисалы, быйыл жайында Түштүк Кореянын президенти Борбордук Азияга келип, Казакстан, Өзбекстан, Туркменистанга кирип, Кыргызстан менен Тажикстанга кирбей кеткен. Ал эмне себептен болгон? Ошо башында биз булар туура пайдаланабы биздин сунуштарды, ошо кызматташууга кызыктарбы же кызыктар эмеспи деген ушундай абал болуп калганда, мына ойлоп көрсөңөр 11 жылдан бери. Же болсо Түштүк Кореядан биздин бүгүнкү күндө мына мигранттар барып атат, тиги студенттер окуп атат, андай машина ташып атат, ар кандай продукция, дары-дармек дегендей. Дипломатия деген мындай да, бул эки тараптуу жол деп айтсак болот да. Мына бул жолу чоң жол ачылды, чоң дарбаза ачылды. Эми ушуну биз туура пайдаланып алсак болот. Мисалы, Өзбекстан менен Түштүк Корея абдан эки тараптуу мамилени чыңдаган үчүн 100 000 квота ошол жакта мигранттар Өзбекстандан барып иштей алат. Биздики болгону 3300 адам. Эми 5-6 эсе болбосо дагы, 10 эсе болбосо дагы бир топ көбөйөт да, менин оюмча. Анткени эми Түштүк Кореяда бул эли кичине тиге улуу эми жарандар көбүрөөк да. Ушуну аякта жумуш жашы улгайып калгандар десек болот. Улгайып калганда ошол себептен аякка жумушчу орун көп бош болот. Тиги кол жетпейт, ошол себептен алар кызыктар. Анын үстүнө мына билесиңер, бул жерде президенттер дагы айтты, жакын эл болобуз, өзүнчө менталитет, туура түшүнүгү боюнча. Туура, кээ бир сөздөр дагы окшошуп кетет экен. Ооба, аякка биздин барган тиги мигранттар, студенттер дагы уят кылбай, жакшы деңгээлде өзүн алып жүрүп, аракеттери менен жакшы каражаттап, жакшы окуп дегендей, мындай жакшы пикир кыргызстар жөнүндө түзүлдү да. Ушуну биз пайдаланыш керек. Эми саясий эркин көрсөтүп, биздин жетекчилер чоң жол ачып берди. Эми мындан ары көп иш астыда да. Мынакей төмөндө айтып калдыңыз, санариптик кызматташуу деп. Ошондой эле кызматташууга дагы кол коюлду, ошондой эле соода, инвестиция. Негизи төмөндө айтып калдыңыз, баягы LG компаниялар бир топ баягы Кыргыз Республикасы эгемен алгандан кийин келген деп.
Эми дагы ушундай чоң-чоң инвесторларды, баягы акчалуу адамдарды тартып, биз дагы ушундай чоң-чоң баягы гигант компанияларды чакырсак болот да азыр деле. Эми бул жерде мындай да гигант компания келишин чоң рынок керек да. Мисалы мына буюрса эмдиги жылы ушу Түштүк Корея, Борбордук Азия мамлекеттер менен жибек жолу тарабында иштейбиз деген чоң программа түздү да. Ошондо президенттер жолугат. Мисалы ошол кезде жалпы эми биригип келгенде Борбордук Азиядагы элдин саны бир топ эле болуп калып атпайбы? 60 миллиондон ашык турабы? А Корея өзү территориясы кичинекей, бизден 2 эсе кичинекей. Биздики 198 миң квадраттык километр болсо, алардыкы 99 бирдеме болгон. 51 миллион эли да. Бирок алар бүгүнкү күндө ушу Борбордук Азия кызыгып атат эмне себептен? Анткени биздин Борбордук Азия бириккенде рынок чоң, андан тышкары биз бул жерде Кытай менен Россиянын ортосунда турабыз да. Алар ошон үчүн кээ бир америкалык стратегдер, америкалык политологдор ушинтип айтат да, дүйнөнүн келечеги евразийский тиги континентте чечилет. А евразийскийдин континенттин ортосунда Борбордук Азия турат. Ошон үчүн азыр бүт дүйнө бизге кызыгып атат, кызматташууну бекемдегенге аракет кылып атат. И биз дагы ошону туура пайдаланып калыш керек да. Элибизге, мамлекетибизге пайда алып келип, инвестиция алып келип, балдарыбызды окутуп, жаңы технология алып келип, иш кылып, мындай жакшы чоң бир жолдор ачылганга мүмкүнчүлүк болот. Аликбек Жэшенкулович, мындан тышкары өлкө башы дагы баягы тышкы карызды жашыл экономикага алмаштыруу, анын алкагында мынакей документтерге кол коюлуп атат. Ушул ар тараптуу кызматташуу тармагында негизи эле ушул жашыл экономика жаатында дагы кызматташууга мүмкүнбү десек болот. Анткени болсо Түштүк Корея билебиз, баягы лидер дүйнө жүзүндө. Туура айтасыз, Түштүк Корея технология жагынан, бардык жагынан абдан өнүккөндө. Мына ошол эле токой чарбасын алсак, алардын технологиясы бар. Ушундай токой чарбасын мындай эмнедечи эле мындай непрерывный цикл деп коет да. Ошону өстүрүп, аны өстүргөн продукцияны пайдаланып, бир дагы бутак жерге калбай, биздикиндейчи ысырап болбой, ошондон технологиялар бар да, ошондой. Мен ойлойм, бул жерде дагы бизде ошондой толук мүмкүнчүлүк бар. Биздин токой чарбасы азыр деле Кудайга шүгүр, но бирок дагы кеңейтилгенге, өскөнгө, аны өзгөчө ошол токой чарбадагы продукциясын пайдаланганга чоң жолдор ачылат. Андан тышкары мына бул жерде биз айтып атабыз, жаңы технология депчи. Ошол эле айыл чарба, ошол эле жана айтпадымбы, мусорду газ чыгарганга кайра иштетип чыгып. Аларды кээ бир мамлекеттерде, мына мен баягы дипломат болуп иштеп жүргөндө барып таң калчумун. Борбордо татынакай кооз чоң зданиялар турат. Анан бул эмне деп сурасаң, ошо мусор кайра ошондон энергия чыгара турган заводдор турат. Бир дагы жит жок. Бир дагы мындай бир адамга зыян келе турган жаркыраган заманбап имараттар бийик. Мен ойлойм, бизде дагы ошондой мүмкүнчүлүктөр болот. Ошо Түштүк Корея аркылуу же башка мамлекеттер аркылуу туура пайдаланыш керек. Анан бул жерде жанагы мен айтып аткандай мисалдар көп да. Президент чоң жолду ачты, өкмөт чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат, чоң сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атат, дипломаттар иштеп атат. Бирок ошону эми туура пайдаланып калыш керек да. Жана дипломатия деги эле эл аралык мамиле бул эки тараптуу. Биз кааласак, анан бир каалабас. Кааладан тышкары өзүбүздүн сунуштарыбызды, өзүбүздүн проекттерди, өзүбүздүн идеяларды айтып, эки тарапка тең пайдалуу болгон сунуштарды айтсак, алар сөзсүз колдойт. Мен ишенем, чоң мүмкүнчүлүктөр ачат. Элибизге, мамлекетибизге пайдап келе турган. Мындан тышкары дипломаттардын дагы бул эки өлкөнүн кызматташуу өркүндөшүнө дагы чоң өбүлү болсо керек. Эми албетте, бул жерде мен жана башында айтып кеттим, эми чечмелеп берейин. Аида Исмаилова
өзү парламенттен барган элчи болуп. Бирок мен билишимче ушундай абройлуу болду. Кореянын парламентине дагы бизнесмендер менен дагы тышкы иштер министрлиги менен дагы абдан жакшы мамиле. Анткени тилди жакшы билет да. Жакшы мамиле түзүп, ошолорго бир тил тапты деп айтсак болот. Анткени баарыбыз да тиги эл сурайт, билесиңер да. Мына жайында Южный Кореянын президенти келип, эмне үчүн бизге кайрылбай кетти деген. Айтып атпаймынбы, ошол кезде ошондой бир мурун бир пикир пайда болгон да. Пайдалуу болобу, болбойбу Кыргызстанга деген. Анан кийин ошол ары бери сүйлөшүп атып, чуркап атып дегенде ошо аларды ынандырып Кыргызстанга тиги пайдап келет, президентти чакырыңыздар деген ушундай сөздөр болот да. Туура. Биздин тышкы иштер министрлиги да аракет кылып, ошонун чогуу анан ушу расмий сапар уюштурулду да. Ошол сапар жөн эле сапар эмес, ичиндеги дагы мазмуну кандай, жыйынтыгы кандай деген суроолор пайда болот да. Ошонун баарысы биздин дипломаттарга таандык да. Мына жыйынтыгы жакшы болуп атат. Кудайга шүгүр, айтып атпаймынбы, жанагы эми эки тараптуу маселе болгондон кийин бизге сунуштарды бериш керек, аткарыш керек, баягы сүйлөшүлгөн, макулдашкан маселелерди. Иш кылып мындай кагаз түрүндө калбаш керек. Корея Республикасынын президенти бул туризм жаатындагы айтып өттү. Анткени болсо баягы корейликтер ушул Кыргыз Республикасына кызыккандын дагы белгиледи. Негизи эле туризм жаатында дагы демек алдыга жылдырса болот экен да. Албетте туризм жагынан дагы алар мындай да тиги деңиздин жанында жашайт. Алардын өзүнчө бир кызыгып мындай эмете турган, мен мисалы барганда ошол убагында 2006 баргам. Ошол жерде анда Бан Ки Мун деген ошо тышкы иштер министри болчу да. Көп нерсени тиги экөөбүз баарлашып сүйлөшкөнбүз. Алардын традициялары дагы биздикине абдан окшош. Мына аякта дагы сөз болбодубу? Улууну сыйла, ата энесин сыйла, өзгөчө энелерге урматта, жанагындай тартип жагынан дагы, намыс жагынан дагы, мындай согушкер жагынан дагы ишилип мындай абдан ыкчам эл болот экен да. Ушул жагынан менин оюмча биз дагы көп нерсени дагы, бирок бир нерсени айтайын, бир мындай мыйзамды сактоо жагынан бизде кээде мүчүлүштүктөр болуп атпайбы? Тартип жагынан дагы, мыйзам сактоо жагынан. Алар туура түшүнөт да. Мыйзам сактоого аябай катуу кармашат. Бийликтен баштап жөнөкөй жаран дагы өтө жооптуу мамиле кылат. Мыйзамдарга дагы, намыска дагы, өзүнүн улуттун баягы ар намысына дагы, улуттун традицияларына дагы аябай чоң көңүл бурат да. Төмөндө айтып калдыңыз, Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Пан Ги Мун менен дагы жолугушканда өз баасын берди. Кыргыз Республикасы чынында соңку мезгилде ойгонду, жаңы багытка түштү деп, ушулар тууралуу дагы ой пикириңизди билдире кетсеңиз. Эми мырза Бан Ки Мун Кыргызстанды жакшы билет. Мен жана айтып бердим четинде, ошо мен дагы иш сапар менен барганда, ал киши тышкы иштер министри болчу, экөөбүз аябай жакшы сүйлөшкөнбүз. Эмне себептен дагы бизге аябай ынанып калды. Азия мамлекеттеринин арасынан ушу Генсек ООНго ар кандай тиги кандидаттар чыккан да. Анан эч кимди колдобой турганда биз биринчи колдогонбуз ал кишини. Анан ошо тиги аябай ынанып, анан ал киши жөнөкөй киши эмес. Биздин президент жолуккан туура болду. Анткени ал кандай деп айтсам, бир моралдык авторитет улуттун деп айтсак болот да. Аны жакшы көргөн, атайын ошо Бан Ки Мунду жакшы көргөн клубтары бар Южный Кореяда. Мына 80ден ашты. Өзүнүн тазалыгы менен, өзүнүн билими менен, өзүнүн тиги Корея улутуна күйгөнү менен, анын үстүнө дүйнө жүзүндөгү саясатын дагы багыттырды, туурабы? Абдан аброю чоң да. Президент экөөнүн баарлашканы бул биздин мигранттарга, биздин
ошол жерге окуп жүргөн дары бизнесмендерге жакшы таасир берет да. Анткени алар менен баягы кызматташып, иштешип, окутуп жүргөн телевизор көрөт, окуйт. Биздин эң сыйлаган, урматтаган биринчи номер деп айтсам болот да, аксакалдардын биричи. Тиги Южный Кореядачы. Ошону эгер жолукса, анда бул жөнөкөй эл эмес, кой. Бул биз элдин өкүлдөрүн сыйлайлык, урматтайлык деген. Өтө сыйлуу адам десек болот. Эме болот да, мындай чоң илеп болот балдаргачы. Ошол себептен мен ал киши менен баарлашканы жакшы болду. Анан ошондо сөз берген мага. Ушу генеральный секретарь болгондо сөз Кыргызстанга барам. Келди кийинчи. Туура. Бирок анда мен кызматта эмес болчу. Келди. Анан мага айтышты кийин ошо дары сураптыр мени кандай жакшы жүрөбү депчи. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде мындай тышкы саясатта, дүйнөлүк саясатта жеке адамгерчилик мамиле өтө маанилүү да. Мына бул жерде биздин президент Садыр Нуркожоевич барганда дагы ушундай жакшы маанай калтырыптыр. Анткени мен баягы дипломат катарында телевизордо көргөндө, башка маалыматтарды көргөндө мындай психология жагынан дагы мындай таразалап турам да. Кандай болду, кандай кабыл алды, сөздөн башка маанай көрүнөт, туурабы адамдын? Көз карашы, пикири дегендей мындай билинип коет да, мындай психологиясынан. Ошол себептен мен ойлойм, жакшы, абдан жакшы, ийгиликтүү сапар болду. Демек, сиз айтып аткандай, Корея мамлекети Кыргызстан жөнүндө жакшы ой пикирде, жакшы маанайда десек жаңылбайбыз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, эфирибизге келип Кыргыз-Корея кызматташтыгы тууралуу кеңири маек бергениңизге чын изгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Алат Олаев программасында Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри, саясат илимдеринин доктору Аликбек Жекшенкулов менен маектештик. Алаттуу 24 каналынан алыстабаңыз.